Саламатсыңарбы окуучулар. Адам жана коом сабагынан бүгүнкү турган сабагыбыздын темасы адамдын жашоосунун табигый чөйрөсү. Сабагыбыздын максаты силер бул темадан адамдын жашоо чөйрөсү, адам менен табиғаттын өзара байланышы жөнүндө түшүнүп аласыңар. Жаратылыш байлыктарын коргоо, аларды туура пайдаланууну үйрөнүү менен экологиялык тарбия аласыңар. Демек, курчап турган чөйрө деген эмне? Адам күнүмдүк турмушунда өзүн курчап турган чөйрө менен тыгыз байланыста болот. Адамды курчап турган чөйрөгө силер көрүп турган баардык нерселер кирет. Мисалы, мугалимдериңер, классташтарыңар, курбуларыңар, ата-энелериңер жана башкалар. Ал эми жансыз чөйрөгө мектеп имараты, окуу куралдары, парталар жана башкалар. Ошондой эле дем алып жаткан аба да кирет. Биздин айылма чөйрөбүздү курчап турган баардык жандуу жана жансыз нерселер чөйрө деп аталат. Адамдар, өсүмдүктөр, жаныбарлар дайыма чөйрө менен тыгыз байланыста жашашат. Экосистема деген эмне? Адамдардын жашоосу үчүн экологиялык системанын ролу чоң. Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын, ошондой эле микроорганизмдердин өзара байланышы экосистема деп аталат. Экосистеманын эки түрү бар. Биринчи, табигый. Табигый түрүнө жаратылыш өзү жараткан өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, кокой, тала, көл, тоолор жана башкалар кирет. Экинчи, жасалма түрүнө экосистеманын жасалма түрү адамдын иш-аракетинин натыйжасында пайда болот. Экосистема төмөнкүдөй милдеттерди табигый жол менен аткарат. Айылма чөйрөнү тазалайт, калдыктардын чыгып жок болушуна шарт түзөт, жер кыртышынын калыптанып өрүлүшүнө шарт түзөт, өсүмдүктөрдүн чаңдашуусуна, жаныбарлардын санынын бир калыпта толукталышына ыңгайлуу шарт түзөт. Суу ресурстарынын бир калыпта кармалышы үчүн шарт түзөт. Экосистеманын коргоонун зарылчылыгы эмнеде? Жер жүзүндө экосистеманы сактоо азыркы мезгилде дүйнөдөгү баардык мамлекеттердин, адамдардын милдети болуп калды. 1992 жылы Бразилиянын борбору Рио-де-Жанейрода бир нече өлкөнүн өкмөт башчылары жапайы жаратылышты коргоо жөнүндө конвенцияга кол койгон. Бул демилгени көптөгөн өлкөлөр колдогон. 1996 жылы Кыргызстандын өкмөтү да кол койгон. Азыркы мезгилде биздин өлкөдө да адамдардын, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жашоосу үчүн табигый чөйрөнү сактоо аракеттери жүрүүдө. Кыргызстандыктар бабабыз Манактын табият менен татыктуу мамиледе болгула деген улуу опциясын аткарууга милдеттүүбүз. Демек, үйгө тапшырма. Экосистема деген эмне? Табигый жана жасалма экосистемага мисал келтиргиле. Экосистеманын милдеттерин чечмелеп айтып бергиле. Ошондой эле мен чөйрөнү сактоого кандай салым кошо алам деген темада кыскача эссе жазасыңар. Ошондой эле төмөнкү схеманы толтурасыңар. Экосистема жана анын түрлөрү деген.